12-июлга карата күндүн маанилүү жаңылыктары менен тааныштырабыз. Саламатсыздарбы? Президент элди мүрзөөгө эстелик орнотпоого чакырды. Президент Садыр Жапаров элди маркумду жерге берүүдө ашыкча чыгымдан баш тартып, мүрзөөгө эстелик орнотпоого үндөдү. Бул тууралуу өлкө башчы Ала Тоо 24 каналына берген маегинде билдирди. Ал өлкөдө түз жерлер аз экенин, эгер сөөгө коюлган жерлер кийин кайра иштетүүгө берилбесе, азык-түлүк көйгөйү жаралып, элди турак жай менен камсыз кылуу маселеси да корчуй турганын эскертти. Мындан сырткары президент уулу Дастанын мүрзөсүнө эстелик коюлбаганын көрсөттү. Эстелик койбодук, мен жыгачка эле аты жөнүн жазып койгом, ал күнгө күйүп кеткен экен, жаңыртып койдук. Сөөгүн коердо туугандар 3 бодо мал даярдап койдук, жетеби деп сурашты. Телефондон тоокта сойбойсуңар дедим. Бишкектен бери келгендер ачка кетип сөз кылат дешти. Мен той берген жокмун, аза күтүп жатам, кан чыгарбагыла, боорсук да жасабагыла дедим. 5000ден ашык киши келди, эч ким сөз кылган жок деди Жапаров. Ошондой эле өлкө башчы чоң ата менен чоң энесинин мүрзөсүн да көрсөткөн. Атамдын бир тууган иниси Жумакадыр деген байкем экөөбүз атама да энеме да эстелик тургузганбыз. Ташка чегиртип, жаздыртып тегерегине темир менен тосмол койгонбуз. 1990-жылдардын аягында атам Меккеге барып келгенден кийин бул жерди тазалап койгон деди ал. Талас УКМК дээрлик 424 000 гектар аңчылык жерлерди мамлекетке кайтарды. Атайын кызмат аталган жер аянттары маркум Кримтөбөл Камчы Көлбаевке тиешеси бар адамдарга таандык экенин билдирди. УКМКнын маалыматына ылайык, Натур Энерджи компаниясынын директору Көлбаевдин адамы менен жакын мамиледе болгон. Жүргүзүлгөн иш-чаралардын жыйынтыгында Талас районунун 3/1 барабар болгон аңчылык жерлер экология министринин Талас райондук башкармалыгына өткөрүлүп берилди. Ташиев бийликти басып алууга даярданган деп кармалгандардын артында тышкы күчтөр да турушу мүмкүн экенин айтты. УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев 7 каналга маек куруп, жакында бийликти басып алууга даярданган деген шек менен кармалгандар боюнча үн катты. Буга чейин атайын кызмат кармалгандар 31 августта массалык башаламандык уюштуруп, мамлекеттик бийлик өкүлдөрүнө кол салууну пландашканын билдирген. Ташиевдин айтымында УКМК башынан эле шектүүлөр тууралуу бардык маалыматты билген жана пландарынан кабардар болгон. Куралдарды, аскер кийимдерин сатып алып жатышканын, дрондорду издеп жүрүшкөнү жана жардыргыч заттарды кантип кустарный метод менен жасасак болот деп кызыгып жүрүшкөнүн билгенбиз. Кайсы жерден курал сатып алышкан, кимдер аркылуу аскер кийимдерине буйрутма беришкен, аларды кайда качышкан баарынын артынан түшүп, видео байкоолорду жаздырып жүргөнбүз деди Ташиев. Ошондой эле Ташиев кармалгандар май айында болгон Бишкектеги тополооңду пайдаланып, элди көтөрүүнү пландашканын, өздөрү аскер кийимин кийип, жарандарга ок чыгарууну көздөгөнүн айтты. Жаман ишти кылар замат ошол эле аскер кийим кийген балдар шапкелерин ыргытып, үстүңкү кийимдерин чечип ыргытып, мына биз эл тарапка өттүк деп жарыялашмак. Ошентсе бүткүл өлкө боюнча эл бизди колдоп кетет деген чолок акыл пландары болгон деди ал. Интервью учурунда журналист Ташиевден бул иште тышкы күчтөрдүн таасири бар же жок экенин сурады. Булардын артында тышкы күчтөр барбы же жокпу тергөө бүткөндө билинет. Албетте болуп калышы мүмкүн. Анткени биздин экономикабыз ылдамдык менен тез көтөрүлүп жатканы эч кимге жакпайт. Ошондуктан ар кандай ыкмалар менен ойго келбеген нерселерди уюштурушу мүмкүн деди Ташиев. Кыргызстанда көрүстөндөрдүн бирдиктүү долбоору иштелип чыгат. Бул тууралуу мамлекеттик курулуш агенттигинин жетекчиси Нурдан Орунтаев Спутник басылмасынын маалымат борборундагы брифингде билдирди. Мындай нерсе өнүккөн өлкөлөрдө колдонулуп келет. Биздин диний негиздер сакталат. Болгону баары бирдей болушуна шарт түзүп беребиз. Жөнөкөй жана жеткиликтүү кылабыз деди ал. Мындан сырткары Орунтаев өлкөдөгү жабык көрүстөндөрдү калыбына келтирүү иштерин жүргүзүү зарыл экенин кошумчалады. Буга чейин президент Садыр Жапаров элди маркумду жерге берүүдө ашыкча чыгымдан баш тартып, мүрзөөгө эстелик орнотпоого үндөгөн.